Саламатсыздар, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто ырчы, комузчу Адилхан Жантемир. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Элегантный деген сөздү чуагаж айткан. Момун деген сөздү баарыбыз түшүнөбүз. Жөнөкөйлүк, өзгөчөлүк, сапаттуулук. Анан чыгармачылыкка аралашып калууңузга ким себеп болгон же эмне түрткү берген? Эми чыгармачылыкка Кудайдан берген талант да. Комузчулук багытты айтсак, мисалы, бул именно аспаптык деп аталат да, инструментальный. Дүйнөлүк аренадан күмүр туткан жолбуз үлгү алган. Тата улан. Саламатсыздар, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто ырчы, комузчу Адилхан Жантемир. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Урматтуу Сокол Медианын жалпы жамааты. Бул Адилхан Жантемир ушул жакка сүйлөп берейин деп келип калдык. Өзүңүздү социалдык тармактарда элегантный момун деп атайт экенсиз. Эмнеге? Эми биринчиден мындай карайлы, биз искусство тармагында жүрөбүз. Анан искусство өзү ушул нерсени талап кылат да. Биз адвокат же болбосо башка бир кесиптин ээси болбогон үчүн бизге ошол индустрия өзү талап кылат. Сен искусствого келдиңби, анда ошого ылайыктуу кийин, анткени эл карап турат. Маданият, искусство деп аткандан кийин ырчы, чопочорчу, чорчу, комузчу жана башканын бардыгы бул искусствого тиешелүү болгондуктан кийинүүсү дагы ошого жооп бериш керек. Ошондуктан ошого аракет кылып келатабыз. Негизи элегантный момун өзү эмнени түшүндүрөт? Элегантный момун деген биринчи элегантный деген сөздү чуагаж айткан. Момун деген сөздү баарыбыз түшүнөбүз. Элегантный дегендин маанисин жакшылап түшүнө алалы. Бул деген жөнөкөйлүк, өзгөчөлүк, сапаттуулук. Ошону түшүнөлү. Анан биздин кыргыздын мырзалары, кыргыздын шоу бизнесиндеги адамдар ушундай сапатка, өзгөчөлүккө, жанагы сапаттын өйдө болушуна бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Жана ошол нерсеге баарыбыз өзүбүзгө талапты коюш керек. Ошондо Кудай буйрса, биздин маданият чөйрөсү өнүгөт. Эң сонун. Анан чыгармачылыкка аралашып калууңузга ким себеп болгон же эмне түрткү берген? Эми чыгармачылыкка Кудайдан берген талант да. Анан чоң атам эмгек сиңирген артист Кыргыз Республикасынын Асанбек Жантемиров, обончу, режиссер болгон. Анан ошол киши аркылуу бизге Кудай талант берген дагы. Анан ошентип аралашып калган окшойбуз. Анан башкалардан айырмаланып турган өзүңүздүн бир образыңыз бар. Бул образдын идеясы кимге таандык? Адилхан өзүнө таандык. Себеп дегенде айтып өткөндөй, искусство адамынын сөзсүз түрдө өзүнүн кийинүү жагынан дагы, ырдоо жагынан дагы, сүйлөө жагынан, бардык жагынан илим алып турган адам болуш керек, же болбосо илим алып туруш керек, өнүгүп туруш керек. Ошондо жакшы жыйынтыктар болсо керек. Ырчылык, негизи эле чыгармачылык сиз үчүн эмне? Биздин ишмердигибиз, биз ошол багытта элге кызмат көрсөтөбүз. Между прочим, официально биз өкмөткө патент алып, өкмөткө акча төлөйбүз. Жана ишмердигибизден тышкары акча таппай калган учурда дагы ошол нерсе менен алектенип кете беребиз. Бул хоббиден дагы өйдөрөөк. Жана ошол нерсе аркылуу биз элге туура маалымат жеткирүү өнөрчүлүгүбүз деп айтсак болот. Жакшы, анан ырчылыктан башка дагы эмне менен алектенесиз? Эч нерсе. Ошо ырчылык. Башка эч жерде иштебейсиз? Жок. Комуз чертебиз. Кыргыздын улуттук аспабы комуз деген аспапты чертип атабыз. Этнофон. Ырчылыгыбыз дагы өзүнүн жолу менен. Жакшы, анан комуз деп калбадыңызбы? Айтсаңыз, мындай музыкант катары комуздун башка аспаптардан эмне өзгөчөлүгү бар? Комуз биринчиден мындай карайлы, биздин улуттук аспабыбыз комуз.
башкалардан өзгөчөлүгү бул грифте эме латтар жок да. Анан мындай эле башка бир адамга чертип кетиш аябай кыйын болот. Башка инструменттерде латтар болгондуктан аларга жеңил. Анан кийин бунун уникалдуулугу табигый нерселерден жасалат, жибектен жасалат, өрүктөн жасалат, жана азыркы учурда жана моюндарына кекиртегене деп коет, сөөктөрдү кошот, колагына. Анан биз билебиз да, кыргыз десе комуз деп билебиз да. Анан чет элдиктер биздин улуттук баалуулуктар эмне деп санай баштаганда ошо биздин калпагыбыз, тамак аш, улуттук оюндар. Анан музыка жака келгенде комуз. Анан ырдоо боюнча, ырдоо именно кыргызча колорит. Муса Баятовдун жанагы кыргыздарга тиешелүү жана и деген бар го, и бардык ырларда и деген нерсе бул кыргызда гана бар да. Анан бул биздин өзүбүздүн өзгөчөлүк ушундай, биздин колорит. Анан комуздун өзгөчөлүгү дагы бунун үнүндө дагы. Ошондуктан биз өзүбүздүн биринчи комузду сыйлап, барктап алалы. Анан кийин башкага очередь жетет. Азыркы учурда дагы жакшы элдер уга баштады, баалай баштады, спрос көбөйө баштады. Анан дагы комузду өзгөчө чертүүдө дагы анан комуздун баягы эмеси көтөрүлүп атат, рейтинги. Анан ошондуктан айтабыз биз искусство институттан болобу, консерватория каяктан болсок, баягы жалпы программада күйлөрдү үйрөнсөк, мисалы 10 күн, 20 күн үйрөнүп алып токтоп калуу менен чектелбей, дүйнөлүк чыгармаларды сөзсүз чертип туруп, биз дүйнөлүк аренага биз тең тайлаша кыргыздын маданиятын көтөрүш керек. Ошондо чет элдик адамдар, кыргыздар бар экен, кыргыздар кыйын экен деп анан биз катаандаша алабыз. Анан ошол жерден комуз аркылуу өзүбүздү көрсөтүп атабыз, Кудай буйрса. Жакшы, анан сиздин оюңузча салттуу музыканын азыркы учурда абалы кандай? Абалы азыр өнүгүп атат. Салттуу музыкага ачыгын айтыш керек, атаандаш салттуу музыканы жок кылуучулар бар, анан салттуу музыканы өнүктүрүүчүлөр бар. Жок кылуучуларды билебиз да, алар ошолор. Кайсылар мисалы Американы туурап ырдагандар, Англиянын жанагы Брайан Адамстын стилинде туурап ырдагандар, алар андай нерсе бизде Кыргызда жок. Чет өлкөгө барып туруп кыргыздын колоритинде, кыргыздын кийим менен ырдасаң, кыргыз экен деп билет да. Бирок Майкл Джексонди туурап ырдасаң, сен кыргыз экенсиң деп ойлобойт, деп ойлойт. Бизди тоорап атат депчи. Ошондуктан салттуу музыканын өнүгүшү азыркы абалда атаандаштык менен келатат. Ал качан өнүгөт? Сапат болгондо. Мисалы биз чертип аткан салттуу музыка, мисалы комуз дейли, чопочор, темир озгомуз дейли, ошону черткенде сапаттуу чертиш керек, аранжировка жасалганда сапаттуу болуш керек. Анан сапаттуу клип болсо, Кудай буйрса, биз жанагы ар кимди туураган нерселер баары бир калып кетет дагы, өзүбүздүкү өзүбүзгө көрүнүп турат, жана чет элден келгендер да ошол нерсени карайт. Ошондуктан дагы айтарым, өзүбүздүн салттуу музыканы өнүктүрүп алалы, анан башка жактыкын анан балким кошобуз. Анан өзүңүз комуз черткенди канча жашыңызда? 4-классынан баштап үйрөнүп баштаганбыз. Атам үйрөтүп баштаган. Анан Шобинде 1 жыл окугам, жаңыл эжебиз спонсор болуп, анан Шерик деген агай биле окугам, бирок бир случай болгон. Ошо мен ал кезде 7-класс болчумун, анан ал агайыбыздын аялы ордуна келип бир жолу сабак өткөн, ошондо бир сөз айтканда, сен баскан колдоруң ийненин учундай так болуш керек деген. Ошол эсимде калыптыр да, ошол бир эле сабак. Андан кийин искусстводан мен өзүм агайым, устатым Азамат Отунчиев, бул абдан жөнөкөй, абдан залкар адам. Ошол агайыбыз оңдоп, түздөп, кеңешин берип турат. Ошол агайым менин бардык аспапта профессионал чертет.
анан азыркы күндө дагы кеңешин айтып турат. Ал студент кезде айтат да, силер ушул нерсени үйрөндүңөр, бирок ушу менен жүрө бербей, өзүңөрдүн жолуңарды таап кеткиле депчи. Вот. Анан багы Асанбек Жантемиров атабыздан таланттуу калган деп атпайсызбы? Бир гана сизге өткөнбү же бир туугандарыңыз, үй бүлөңүз дагы ушундай таланттар калып келишеби? Чоң атабыздын 10 баласынын 7-чи баласы менмин да. Пока биз эле музыка чөйрөсүндө, башкалар башка тармакта. Анда сизден бир чыгарма сураналы? Келиңиздер, анда эмесе Modern Talking'дин бир Бастан ырларды да аткарып жүрөсүз. Анан мен бойдук деген чыгармаңыз дагы өзгөчөмдөй популярдуу десек дагы болот. Чын эле бойдуксузбу? Мен бойдук деген чыгарма чоң атабыздын чыгармасы. Анан аны жаңылап иштеп чыгып, аранжировка кылып, бул чыгарма бул вокалдык жагынан да. Биз вокалдык жагынан ырдап жүргөн. Комузчулук жагынан айтканда, мисалы азыр современный же болбосо заманбап деп атпайсыз, мына мисалы азыркы күндө Эламанды айтабыз, жакшы кандай сон чыгармалар чертет. Эламан черткенди же болбосо Чолпонду баарыбыз тааныбыз, черткенди бардыгы эле чертип кете албайт. Мен ушуну өзүмдөн байкадым, себеби же жалкоолугу моюну тоскоолдук кылабы, же акылы жетпейби, же мүмкүнчүлүгү жетпейби, иши кылып черткиси келишпейт да. Бирок мен айтам, ушундай чыгармаларды черткиле. Анан элге да кызык болот, анан биз деген ошол аркылуу комузду элге көрсөтүп атпайбызбы? Анан анын жаңы чыгарманы үйрөнгөндүн техникасы оңой эле да. Мисалы, бир чыгарманы алалы, анын тоналисин табыш керек. Кайсы тоналиста? Анан комуздан табабыз ошол тоналисти. Анан кайсы позицияда? Анан паузаларын тактайбыз. Болду, анан чертип койсо болот. Ушинтип айтканга оңой да. Анан ошол нерсени эле азыр башкаларга оор көрүнөт, бирок современный кылып, мындай креативдүүлүктү кошуп черткен адамдар саналуу эле. Ошондуктан жөн эле чертип жүрө бербей, сапаттуу, өзгөчө, мыкты кылып черткенге бардыгын чакырабыз. Ошол менен биздин искусствону дагы пропаганда кылабыз, Кудай буйрса. Менин суроом жоопсуз калдыбы? Же жооп бергиңиз келбейби? Комузчулук багытты айтсак, мисалы, бул именно аспаптык деп аталат да, инструментальный. Эми бул музыка индустриясында деген көп багытка кетет да, бул мындай медицина сыяктуу да, мисалы стоматолог же жүрөк хирургу да. Бизде болсо комуз аткаруучулук, анан мисалы дирижер бар, анан сведение деп коет, сведение мастеринг, ал дагы музыкант. Анан музыка жазган адам бар. Биздики комуз чертүү өнөрчүлүгүбүз бул этнофон деп аталат да. Этнофон деген бул түшүндүрмөсү. Этно деген билебиз да, элдик деген сөз. Фон деген ушу Адилхандын аркасында фон болуп берип аткан өнөрчүлүгү. Ошон өнөрчүлүктүн атын этнофон деп койдук. Анан соц тармактарда дагы этнофон деп биздин аткарган чыгармаларды киргизип турабыз. Жакшы. Анан көбүнчө байкасак, өзүңүздүн чоң атаңыздын ырларын аткарып жүрөсүз. Негизи ыр тандоодо эмнеге карайсыз? Же болбосо башка авторлордун дагы ырларын ырдайын деген ойлоруңуз барбы? Бар. Ыр тандоодо деген обонуна көңүл бурабыз. Көбүнчө мен обон жакка басым жасап, анан көп чыгармаларды жаза берип, клипти эле анча тартканга эмнегедир кызыкпайм да, бирок эми замандын талабына ылайык клип тартыш керек, Кудай буйрса. Анан биринчи ошо басым жасаганыбыз обон да. Обон деген баягы ырдаганда же черткенде кулакка угулат өзү элечи. Же болбосо кулакка угулбайт. Угулбайт деген сөз ал жөн эле мындай бир түз эле бир 2-3 нотанын аралыгында жүргөн бирдеке да. Кулакка угулган ушундай бир өзгөчө кооз нерсе болот. Ошондой болсо, ырдаш керек экен деп, анан текстин маанисин тууралап, тандап, анан аранжировка кылып, анан радиолорго берип коебуз. Анан ошентип ушундай шоу бизнестин ичинде
музыкант катары элге кызматыбызды көрсөтүп келатабыз. Жакшы, негизи ырчы катары, чыгармачыл адам катары кыргыз эстрадасынан болобу, же болбосо кыргыз маданияттан болобу, балким дүйнөлүк аренадан күмүр туткан, же болбосо үлгү алган. Тата Улан. Ошол өтө уникалдуу адам, өзгөчө адам. Неге жактырасыз мисалы Тата Уланды, же ал дагы этно фондо өнөктөргөнү үчүнбү балким? Жо, аныкы этнофон эмес, ал этно акын. Адилхандыкы этнофон. Эми Тата Уланды мына карайлы, образы бар. Ырдоо стилинде маанисинин стили бар, аткаруучулугунун да стили бар, сүйлөөсүнүн да стили бар, өзүнүн тематикасы бар, өзүнүн образы бар, өзүнө койгон принциптери бар, өзүнүн логотиби да бар. Андай ырчы башка ким бар Кыргызстанда? Андай талапка жооп берген Тата Улан. Анын мааниси дагы күчтүү өтө. Сиздин продюсериңиз барбы, же болбосо ушул чыгармачылыкта жол көрсөткөн адамыңыз балким? Продюсер сыяктуу адамдар менен бир аз мындай иштешип калганбыз, бирок азыркы учурда продюсер жок. Өзүңүздү той ырчысымын деп эсептейсизби? Тойго да барабыз, той эмес жерге да барып ырдайбыз. Той ырчысы дегенде жанагы Американын туура ырдаган ырчылар дагы тойго барат, конкурска барган ырчылар да тойго барат. Биздин кыргыздын шоу бизнеси тойдон көрүнүп калган, той бизнес болуп. Ошондуктан биз баягы тойго мындай жеңил желп эмес, маанилүү нерсени жазганга аракет кылып, анан элге мындай философиялык мындай күчтүү маанини түшүндүрө ала турган чыгармаларды жазганга аракет кылалы. Ошондо чыгармаң элге жетип турса, ошол ыр менен деле эл чакыра берет. Анан тойго барганда четинде столик бар да, ошол жерге ырчылар чогулат. Ошол жерде шоу бизнес деп коет да, бири менен учурашып, ой кандай жакшы, кайсы чыгарма болуп атат. Анын жанында менеджерлер жүрөт. Анан аларды башкарган тамада. Ошол бизде шоу бизнес болуп калды да. Концерттер кичине мындай ылдыйраак. Бирок концерттин да Кудай буйрса, концертный деңгээлге өтөбүз деп чыгармачыл адамдар искусство багытында аракет кылышыбыз керек. Келечектеги пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, жакын арада сизден балким жаңы чыгарма уга алабызбы? Ырчы адамдан жаңы чыгарма угуу бул деген жаңылык эмес да. Ырчы адам сөз жаңы чыгарма жазып туруш керек. Балким бир өзгөчө нерсе кыла турган болсок, айтабыз. Ошон менен Сокол Медиа каналына мен ийгилик каалайм. Өзгөчө, жакшы, туура, жакшы маалыматтарды элге жеткирип жүрө бергиле. Сизге да ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, мына ушуну менен биздин чыгарылышыбыз да соңуна келип жетти. Сизге бул чыгарылыш жагат деген ойдобуз. Ал эми сизге дагы ушундай салттуу музыка же болбосо улуттук баалуулуктар жакса, анда сөзсүз түрдө пикир калтырып, лайк басып кетиңиздер.